Кыргыз Республикасынын сот бийлиги жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу менен эгемендүү өлкөбүздө укук үстөмдүгүн орнотуунун башатында турган мамлекеттик бийликтин бир бутагы. Бир кылымдык тарыхы бар сот тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында соңку жылдары өлкө жетекчилигинин колдоосу менен чечкиндүү кадамдар жасалууда. Айта кетсек, 2022 жылы өткөн Кыргыз Республикасынын судьяларынын 12-чи курултайында президент Садыр Жапаров жергиликтүү сотторду дайындоодо тең салмактуулук эске алынбай жаткандыгын айтып, судьялардын басымдуу бөлүгү өздөрү туулуп өскөн аймактарда иштеп, айрымдары 10 жылдан ашык мөөнөт бир жерде иштеп келгенине токтолуп өткөн. Мындай көрүнүш Фемида өкүлдөрүнүн калыстыгына шек келтирип, коомчулуктун сын пикирлерин жараткандыгына байланыштуу. Өлкө башчысы тарабынан жергиликтүү сотторду ротациялоо зарылдыгы баса белгиленген. Мындан улам президенттин саясий чечими менен акыркы 3 жылда республика боюнча 457 жергиликтүү судьялардын ичинен 351-и ротация болушкан. Мамлекет башчысы тарабынан судьялардын айлык маянасын көтөрүү маселеси колдоого алынып, эмгек акылары жогорулады. Өлкөбүздөгү сот реформасын ишке ашыруу жана сот бийлигинин ишинин сапатын жогорулатууга багытталган 2023-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги системасын өнүктүрүү мамлекеттик максаттуу программасы президенттин жарлыгы менен бекитилген. Аталган максаттуу программада белгиленген негизги милдеттерди ишке ашыруу үчүн сот тутумун каржылоонун жалпы көлөмү 25 миллиард 518 миллион 980 миң сомдон. Тактап айтканда, республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн 2%-ын түзгөн. 2023 жылдан 2026 жылга чейин каржылоонун пайыздык көрсөткүчү республикалык бюджеттин реалдуу мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жыл сайын жогорулашы көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө сот тутумун каржылоо бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн 1,2%-дан ашпаган өлчөмүн түзөт. Анын 72%-ы сот тутумунун кызматкерлеринин эмгек акысына жана социалдык фондко, калган 28%-ы башка чыгашаларга сарпталууда. Сот тутумунун материалдык техникалык базасын жакшыртууга багытталган иш-чаралар күчөтүлүүдө. Мамлекет жеткиликтүү жана ачык сот тартибин бекемдөөгө ар тараптан колдоо көрсөтүп келет. Айтсак, аймактардагы калк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана сотторду бириктирүү максатында сот адилеттик үйлөрү ишке берилүүдө. Өткөн жылы Жалал Абад, Ош облустарындагы сот имараттарында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, жаңы имарат ачылды. Быйыл Чүй, Нарын, Ош жана Жалал Абад облустарында сот имараттарын куруу, оңдоо иштери улантылат. Мамлекеттик максаттуу программада сот кызматкерлеринин социалдык маселелерин чечүү дагы каралган. Бул багытта мамлекет тарабынан өлкө аймактарында кызматтык үйлөр курулуп, жергиликтүү судьялар турак жайлар менен камсыз болушту. Мындан улам турак жайды ижарага алган кызматкерлердин саны 2024 жылы 2 эсеге азайды. Ошондой эле Бишкек шаарында 9 кабат үй курулуп, 81 кызматкерге ипотекалык жол менен берилди. Ал эми Ысык Көл районунун Чоктал айылында сот тутумунун кызматкерлери үчүн берилген Фемида пансионаты 2024 жылы сот департаментинин алдындагы мамлекеттик ишкана болуп түзүлдү. Жыл өткөн сайын соттордун иш жүктөмдөрү өсүүдө. 2024 жылы республиканын соттору тарабынан жалпысынан 178.412 соттук иштер жана 68.518 соттук материалдар каралган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу соттук иштердин 25,61%-га, ал эми соттук материалдардын 3,91%-га көбөйгөнүн тастыктайт. Соттук актылардын аткарылышына мамлекет башчысы тарабынан өзгөчө маани берилип, эгемендүү өлкөбүздө алгач ирет мамлекеттик бюджеттин эсебинен сот аткаруучуларга 47, сот приставтарына 54 кызматтык автоунаа тапшырылган. Судьялардын курултайларынын аралыгында иштеген судьялар кеңешинде бюджеттик, тартип жана окуу эксперттик комиссиялары иш алып барышып, судьялардын ишмердүүлүгүнө байланышкан маселелерди карап келишет.
Сот тутумунда жасалып жаткан реформаларга карабастан, судьялар кеңешине келип түшкөн арыз даттануулардын саны өскөн. Тактап айтканда 2025 жылдын 25 февралына карата жалпы 1978 арыз, даттануу жана сунуш келип түшүп, тартип комиссиясынын корутундусунун негизинде сот адилеттигин жүргүзүүдө мыйзам бузууга жол берген 99 судьяга карата ар кандай тартиптик жазалар колдонулган. Мындан сырткары кеңеш тарабынан Фемида өкүлдөрүнүн ичинен өз каалоосу менен ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөндүгүнө жана жаш курагынын чегине жеткендигине байланыштуу ээлеген кызматынан бошотууга макулдук берилген. Сот тутумунун натыйжалуу иштөөсү үчүн сапаттуу судьялык кадрлар талап кылынат. Буга байланыштуу биринчи жолу дайындалган жана иштеп жаткан судьялардын профессионалдык деңгээлин жогорулатуу максатында 2022-2024 жылдар аралыгында 6000ге жакын кызматкер атайын окуудан өткөн. Коомдун сот системасына болгон ишенимин арттыруу жана ачыктыгын камсыз кылуу максатында судьялардын кесиптик ишмердүүлүгүн баалоо системасы киргизилди. Мамлекеттик максаттуу программага ылайык сот тутумун санариптештирүүнүн алкагында судьялардын талаптарга жана этикалык нормаларга жооп беришин камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин сунушу менен судьяларды электрондук тандоо процесси киргизилүүдө. Бул автоматташтырылган система судьялардын кызмат ордуна талапкерлерди тандоонун ачык айкындуулугун камсыздап, адам факторунун кийлигишүүсүнүн жоюлушуна алып келет. Ошондой эле Адилет сот мекемеси тарабынан сот автоматташтырылган маалыматтык тутуму модернизацияланып, судьялардын соттук иштерди кароо онлайн платформасы өнүгүүдө. Санариптик сот адилеттиги, электрондук аукцион порталдары жана мамлекеттик алымды төлөөнүн альтернативдүү жолдорун түзүү боюнча атайын модулдар иштелип чыккан. Мындан тышкары республиканын ар бир сот имараттарына эл менен түз байланыш механизми болгон сурамжылоо боюнча QR коддор коюлуп иштеп баштады. Булардын баары сот тутумундагы ачык айкындуулукту камсыз кылып, сот реформасын өркүндөтүүгө өбөлгө болууда. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту сот тутумун өнүктүрүүгө салым кошуп жаткан сот системасындагы маанилүү институт. Акыркы жылдары конституциялык көзөмөл органы тарабынан көз карандысыз сот бийлигинин конституциялык принциптеринин маанисин жана мазмунун, судьялардын кол тийбестигин, сот адилеттигинин принциптерин жана жарандардын адилеттүү соттук коргоо укуктарын ачып берген 60тан ашык чечимдер кабыл алынган. Өлкөнүн сот тутуму мамлекеттин демократиялык өнүгүүсүнүн жана мыйзамдуулугунун негизги түркүгү. Анын адилеттүү жана күчтүү болушу өлкөбүздүн туруктуулугун жана өнүгүүсүн камсыз кылып, жарандардын укуктары менен эркиндигин корголушунун кепилдиги элдин бийликке болгон ишениминин негизи болуп саналат.